2010-жылдагы июнь окуясында жабыркагандар үчүн курулган үйдүн 23 түтүнү башка жайга көчүрүлдү. Ош шаарында болгон каргашалуу июнь окуясында бир топ адамдар жабыр тартканы маалым. Ага мамлекеттик дирекция тарабынан салынган үйдөн кеткен каражаттан улам ал жердеги 23 үй бүлөнү коопсуз жайга көчүрүштү. Күндөн күнгө үйдүн ар бурчунан кеткен жаракалар чоңоюп жашоочуларга кооптонууну жаратып жатат. Теманы Гүлшайыр Талантбек кызы улантат. Феруза айымдын эгиз балдарынын бирөөсү июнь коогалаңында курман болгон. Мындан улам 2012-жылы каргашалуу күндөн жабыр тарткандардын катарында мамлекет ага бир бөлмөлүү батир берген. Бирок жашагандарына көп жыл болбой туруп, үйдүн ар тарабынан жаракалар пайда болуп баштаган. Бул боюнча тиешелүү мекеме жетекчилерине арыз менен кайрылып жатып, бүгүнкү күндө авариялык абал жараткан үйдөн башка жайга көчүрүлдү. Көчүп келдиги халы шарайтлары бизди жаңы жерге көчүрүштү. Азыр шарттары жок, газ, жылуулук жок. Бул жери жарылбаптыр, эч нерсе болбоптур. Эми жашап көрсөк билебиз. Бул жер жакшы болсун, а деп көчүп жүрө бербейм. Болмапты. Эми жашап көрсөк билебиз да. Бул үй 2010-жылы салынган, ошого көп жылдар өтпөсө дагы бул жерде жаракалар пайда болуп баштаган. Астынан кеткен жарака үстүнөн дагы кеткен. Ал эми бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эле атайын суу түтүкчөлөр өткөн, алар дагы талапка жооп бербегендиктен бул жердеги жашоочулар бул жерде оңдогонго аракет кылышкан. Ал эми бул жака чыксак, эң кызыгы ушул бөлмөнүн ичинен кеткен жарака сиздер көрүп тургандай эле сыртынан дагы кеткен. Бул салынган үйлөр 5 жылга жетпей туруп, авариялык коркунуч жараткан. Пайдаланууга берилгенден бери 3 жолу оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Анткени менен пайда болгон жаракалардын учу токтобой уланууда. Жашоочулардын кайрылуусунан улам атайын комиссия түзүлүп, бул жайдагы тургундардын коопсуздугун сактоо үчүн башка жайга көчүрүү чечими чыккан. 23 үй бүлөнү шаарыбыздагы башка госдирекциянын бош үйлөрүнө Чүчүгулак жолу менен бир комнатасына бир комната, эки комнатасына эки комната кылып убактылуу чыгарганбыз. Бүгүнкү күндө алар башка жакка көчүп жатат. Себеби мен жогоруда айткандай адам өмүрү биз үчүн баарынан кымбат. Ушул багытта иш алып барып жатабыз. Ал эми үйдүн келечекте пайдаланууга жарабасын жогорудагы мен айткан сейсмология изилдеп атат. Булардын жыйынтыгы чыккандан кийин акыркы жыйынтык ошол болуп эсептелет. Курулуп жатканда үйдүн пайдубалы туура эмес тургузулган деген да жагдайлар айтылып келет. Анткени үйдүн арткы жагынан чөгүп баратканын байкоого болот. Көп жааган жамгырдан улам сарткындуу суулар агып кирген учурлар да кездешкен. Мындан улам чөгүп бараткан үйдө жашоочулар Титаник үй деп да атап алышкан. Ушул биз келгенден кийин эле бир 2,5 ай 2 айдан кийин эле үй кутушундай жарыла баштаган. Ошол жылдары катык жамгыр жаады го, жана 13 ай жамгыр жааганда бул уже үйдүн таана суу кирип чөгүп территориясына арык казылбаган үчүн, ушул строительдердин күнөөсү үчүн ушул акыбалга болуп аткан. Анын үстүнө жаңы неме экен, муну прием кылганда ошо Анапаев деген жигит прием кылат экен, келип алып башка бирлер сүйлөп неме алат. Бирок ошондо прием кылып атканда эмне үчүн ушулар текшерип албаганда мен таң калам да, ушунча акча кеткен нерсени. Мындан улам жашоочулар мамлекеттин карамагындагы Шакиров көчөсүндө салынган үйлөргө жайгаштырылган. Учурда бул жайда 14 үй бүлө мүчөлөрү жашап жатышат. Кооптуу деп саналган номер 16 көп кабаттуу үйүн жарандар эми кайра мамлекетке кайтарылуусу кажет. Мына ошондо гана жабыркаган тарапка жаңы турак жай берилерин айтышууда. Халы ордер жазып берген жок. Бул үйгө ордер жазып бериши элек. Мэрия мурдагы үйдүн күлүчүн бергенден кийин май айында бардык жашоочуларга ордер тапшырабыз дешти. Эмне хамелерге ордер жазып беребиз деп. Учурда аталган үйдүн абалы боюнча Ош облустук прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Териштирүү иштери жүрүп жатат дегени менен прокуратура кызматкерлери биздин чыгармачыл топко эмнегедир маалымат беришпеди. Эске сала кетсек, 2012-жылдагы июнь окуясынан кийин мамлекеттик дирекция тарабынан 1392 батир курулган болчу. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош өкүлчүлүгү.